Кудайдын чакырыгы 22 август. Бир нече жыл мурун менин досум рак оорусуна чалдыгып, өлүм менен бетме-бет турду. Бактыга жараша ал айыгып чыкты жана ал кыйын күндөр өткөн чакта калды. Бирок ошо азаптуу мезгилде Кудай ага берген сабактарды ал эч качан унутпайт. Ошол 9 айлык оор мезгилди эстеп, ал өзүнүн эскерүүлөрү менен бөлүштү. Азап келгенде сенин жашооң жер титирөөдө басып бараткандай болот. Айланаңдагынын баары урап жатат. Сен болсо өтө жай. Ар бир кадамыңды кылдаат, ойлонуп басасың. Чыныгы мааниси бар нерселерге гана таянып калууга аракет кыласың. Бул сага жолдон чыкпоого жардам берет. Ал андан ары мындай деди: азаптын ортосунда болуп жаткан нерсенин толук маанисин көрүү кыйын. Бирок артка кылчайганда Кудай менин жүрөгүмдө канчалык чоң иш кылганын көрдүм. Досумдун сөздөрү мага Жакыптын катындагы 1 бөлүмдү эске салды. Бир туугандарым, башыңарга келген ар кандай сыноолорду зор кубаныч менен кабыл алгыла. Анткени сыналган ишенимиңер чыдамкайлыкты жаратарын билесиңер. Жакып бир чындыкты билген. Күнөөгө баткан бул дүйнөдө сыноо жана азап ар бир адамдын жашоосуна келет. Муну четке кага албайбыз. Ошондуктан ал бизди алдын ала даярдайт. Кудай сыноолорду биздин ишенимибизди калыптандыруу жана жүрөгүбүздү бекемдөө үчүн колдонот. Жана бул кызыктай угулса да, азап кээде кубаныч үчүн себеп болушу мүмкүн. Айрыкча Иса Машаяк бизди өз патшачылыгына алып келүү үчүн өзү ошончо азапты башынан өткөргөнүн эске алсак. Ал кайраттанып Айкаш чыгачка барган. Ошондуктан бул дүйнөнүн азабы менен ооруну баштан кечирип жатканда эсиңизде болсун. Кудай аларды баалуу нерсеге айландыргысы келет.